Arbanızдар urmattуу Tez Kavar kanalının körücülörü, salamatsızdarбы? Biz bugün berekeli, kutlu Jalal-Abad şahrına geldik. Jalal-Abad'dагы Krasina köçösүндө жолдун boyunda satıla turgan bir bölmölүү kvartira жана magazin var eken. Mına uşul magazin anın janındагы 2 terezeli kvartira satууга koyulup жатат туғандар. Бул köçö Krasina köçösü. 100 metr nары барсаңыздар Бекмамат Осмонов көчөсү өткөн, сол тарабы бул жагы мел комбинат тарап. Ошол кесилиштен бери 100 метр жүрөсүздөр. Жолдун сол тарабында биринчи дом, андан кийин мына бул 120 номурдагы 3 кабаттуу үй турат. Ушунун биринчи кабатында bir бөлмөлүү квартира магазини менен сатууга коюлуп жатат туганда. Тиги квартираны сатып алып дагы магазинди да кошуп сатып алып, бизнести ушул жерде катырып жүргүзсөңүздөр болот. Иесин сөзгө тартабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. İşleriniz жакшы бака? Болуп атабы? Ден соолук жакшыбы? Магазин канча квадрат? Magazin 60 kvadrat metr. Азыр магазин эмес, бул чакан фастфуд же болбосо кофейня катары иштеп атат окшойт, а? 3 жылга арендага договор кылып неме кылганбыз. Сентябрга дейин 15 000 сомдон төлөйт. Сентябрдан баштап 18 000 сомдон төлөйт. Арендада отурушат азыр. Отурушат. Самса 24 saat дейт. Бул жер эми чакан кофейня экен да азыр, а? Ооба. Муну капитальный курупсуз. Документтери кандай? Документи жакшы, бардык документтери жакшы, бирок көп китеп 25 жылга алганбыз. 5-6 жылы бар дагы. Анан кийин дагы узарса 49 жылга узарса болот. Эч эмеси жок. Узартса болот. Ооба. Бирок капитальный курулуш кылган, уруксат алган экенсиз, да? Капитальный уруксат алганбыз, уруксаты жакшы, бардык документтери жакшы. Жакшы. Мунун сыртындагы серый кылып боёп, анан квартираңыздын сыртындагы серый кылып боёп коюпсуз да, нар жакка чейин жеткирип. Ооба. Тиги эки терезе сизге караштуу. Ал жерден да көчө жагынан эшик ачып бизнес кылса болобу? Ооба. Ошону ойлонуп алганбыз мурда биринчи. Аптека салон ачса болобу дегеним да. Ооба, аптека салон бардык бизнеске ылайык. Ылайык деңиз. Ооба. Терезелери экөө тең пластик экен, сыртында темир решеткасы менен туугандар. Биз азыр мына кафе магазинден кире беришинде турабыз. Азыр кирип көрсөтөлү. Эгер уруксат берсе, биз менен чогуу болуңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эшикти ачып ичине кирели. Кире турган болсок, бул жерде чакан ушу самса майда чүйдө алып, ушул жерде отуруп тамактанып, курсак тойгозуп кетсе боло турган орундук бар турбайбы, э? Ооба. Бул жагында 3 терезеси бар экен. Ремонту жакшы экен мына. Бүт жакшынакай албойлор жабыштырылып, жасалып, люстралары дагы илиниптир, потолок натяжной экен, Ооба. Чекелерине светтер коюлуптур, полу кафе экен, э? Ооба. Канча квадрат дедиңиз? 60 квадрат. 60 квадрат. Ооба. 60 квадрат. Телевизор, кондиционер, камера наблюдениялар да бар экен да. Булардын бир жерин айтып кетейин, бул өзү аппак аптека болгон, мурда магазин болгон, аппак ремонту болчу. Муну арендага алган адам өз жанынан кылды. Өздөрү жасаган. Өздөрү жасаган. Бул эми керектүүсүн көчүрүп чыгып кетет да. Ооба, керектүүсүн неме кылат. Сиз пустой боюнча сатасыз. Ооба, 3 жылга договор кылганбыз. Улатып кетерсе боло берет. Боло берет деңиз, а? Ооба. Төрүндө эмне, ал жагында кухнясы барбы? Ал жагына да өтүп көрсөк болобу? Карындашым бул жакка чыгып тур. Бул жерде азыр сатуучу кыздар бар экен туугандар. Көрүп турасыздарбы? Биз азыр кирип сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жагына кире турган болсок. Так, мына бул эшиктен бул жакка кирет экенбиз. Бул жагы кухня экен да? Ооба, кухня. Өзүнчө кана болуп жасалып тур да бул жагы. Ооба. Кухнясы мына печкалар менен коюлуп тур, суу киргизилиптир, э? Ооба. Свет бар экен. Свет бар. Трехфазка кирген эмне? Трехфазка киргиз. Балдар өздөрү киргизген бул. Өздөрү киргизген. Бул жагычы? Бул жагы Ажатканасы менен экен да? Ажатканасы. Ажатканасы, аристону, вытяжкасы, суусу, раковинасы бардыгы коюлуптур. Демек, ушул магазин квартирага кошулуп сатылат, э? Ооба. Муну өзүнчө сатасызбы же квартирага кошулуп сатасызбы, ака? Өзүнчө да сатсам болот. Бирок квартирага кошуп сатсам деген оюм бар. Өзүнчө канчага сатасыз? Өзүнчө 35 деп атам. 35 деп атасыз. Ооба. Квартираны да өзүнчө сатасызбы? Жок, өзүм мага көбүрөөк суммада акча керек эле. Ошон үчүн экөөнү кошуп сатсамбы деп атам. Квартираны азыраак болуп жетпей калышы мүмкүн. Бөлүп сатсаңыз төлкө муну сатасыз. Ооба, бөлүп сатсам муну сатам. 35 000 доллар. Ооба. Түшүнүктүү. Жүрүң эми квартираңызды көрөлүчү. Квартираны өтүп көрүп келели, кайра сыртка чыктык туугандар. Мына эле эки домдун ортосунан бул жагына өтөт экенбиз. Мына жерде темир тосмо менен тосуп да коюптур. Бул 3 терезенин сыртында темир решеткасы да бар экен. Сырты бүт серый түстө, темно серый цветте
ремонт болуп тур. Мына жагында кошумча эшиги да бар турбайбы? Бул жак жабык турган. Мурда магазин болгондо склад болчу. Склад болчу. Үйдүн короосуна келдик. Бул жерде мына балдар ойноочу хаянчасы, анан унаа коюучу жайлары да бар экен туугандар. Негизи бул дом 2 подъездүү экен. Ушу сол тараптагы биринчисине киребиз, Биринчи этажда. Подъездге киргенде эле 4 эшик бар экен, 4 квартира. Кайсынысы? Мынабы беле, бул беле? Экинчи. Мынабы эле? Ачыкпы? Ооба. Ачык болсо кирип көрөлүчү. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бул 1 комната квартира, Ооба, бир комната. 1 комната. Не, косметический жаңы ремонт кылып койдуңузбу? Жок, кичине бирөөлөр жашап атты эле, жөн эле. Ошондо чыгып кичине косметический кылып койдум, краскалар. Жакшы. Кичине косметический ремонт кылып коюптур туугандар. Мына. Жакшы. Сыртта электриктер иштеп атыптыр, свет өчүк экен азыр, Ооба, столбону машина сүзүп ремонт кылыптыр да. Түшүнүктүү. Мына бул чоң комнатасы. Залы да ушул, холу да ушул, спальный да ушул, Ооба. Жакшы. Г-образный формада экен, полу жыгач паркеттен, отопление бар экен туугандар. Мында бир терезеси бар экен. Мына бул эшиктен бул жагына кире турган болсок, бул жак кухня турбайбы, Ооба. Кухня. Газ электропечкасы коюлуптур, газы киргизилиптир, терезеси бар экен, суусу киргизилиптир, Ооба, баардыгы бар. Чакан. Мына 2,5 га 2,5 бул бөлмөнүн ички аянты. Бул кухня туугандар. Туалет душу каягында? Мына жагында окшойт, Мына эшиктен бул жага кире турган болсок, мына ажатканасы, ваннасы бул жагында экен. Дубалдын жогорку деңгээлине чейин кафель деп коюптур, күзгүнү орнотуптур, жуунууга орундук бар экен. Ошондо сиз квартираны тиги магазинди кошуп канчага сатасыз? Канча дейсиз? Экөөнү кошуп 50 деп атам. Экөөнү кошуп 50 000 доллар деп Ооба, атасыз. 50 000 доллар деп атам. 50 000 доллар. Сүйлөшөбүзбү? Ками барбы? Сүйлөшөбүз, келсе сүйлөшөбүз. Документтери так барын? Документтер бардыгы так. Бир гана ошо магазиндеки көк китеп, аныкыда так бүт кирпич менен урулган, 25 жылга берилген, дагы 49 жылга узарса болот. Муну сата турган деле немем жок эле, өзү себеби ал 15 000ден төлөйт, сентябрдан 18 000ден төлөйт. Бул жерде индустар 15 000ге сурап атат арендагачы. Квартираныбы? Мен бербедим, себеби бизге акча керек болуп атат. Буну 15 000ге сураса, наркыны 15 000ге арендага берсеңиз, анда 30 000 таза бар турбайбы? Таза 30 000ден бар, ооба. Экөөнүн. Ооба. Мен чоң курулуш куруп атам, ошого акча керек болуп. Сатып атасыз? Сатып атам. Айласызбы? Айла акча зарыл болуп атат. Түшүнүктүү. Бардык жагдайыңызды түшүндүм. Суу бар экен, свет бар экен, отопление бар экен, Ооба. Даяр бизнес, акча түшүп турат. Жакшы. Мына бул эшикти же бул эшикти терезени ача койсо, кийин аптека салон кыла койсо болот экен, Аптека, салон кылса, бардык бизнеске ылайыктуу. Ылайыктуу. Жакшы экен анда. Анда мен жыйынтыктайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, биз сиздерге Жалал Абадтагы Красина көчөсүнөн, жолдун боюнан 120-чы домдон, 1-этаждан бир бөлмөлүү сатыла турган квартираны жанындагы магазини менен көрсөттүк. Бизден ыраазы болуңуздар. Болгондой көрсөттүк, бардык маалыматты сиздерге жеткирдик. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.